Бүгін Улуттук китепканада ушу Манас күн утурлай 1 декабрь күнү менин 50 жылдыгыма байланыштуу ошого карата бир менин эмгектеримдин, жарык көргөн эмгектеримдин көргөзмөсү ачылды. Ошол менен бирге эле ошонун алкагында илимий практикалык конференция өттү. Белгилүү Манас таануучулар, окумуштуулар, бийлик өкүлдөрү катышып, өздөрүнүн ойлорун, пикирлерин ортого салып, деги эле мындан ары Манас таанууда, Манас эпосу боюнча кандай иш-аракеттер аткарылышы керек экен тууралуу сөздөр айтылды. Ошол эле учурда ушу менин Манас таануудагы ордум тууралуу сөз болду. Мен Улуттук китепкананын жамаатына, жетекчилигине терең ыраазычылыгымды билдирем. Мындан ары дагы ушул сыяктуу бийик деңгээлдеги бир чоң иш-чараларды, академиялык болобу, илимий болобу, практикалык болобу иш-чараларды өткөрүп турса дейм. Себеби китепкананын аткарып жаткан вазыйфасы дагы милдети да ошол.